Төрөлгөндөн кийин тийиштүү документтери жок балдар мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү социалдык жана медициналык жардамдарды алуусуна көйгөйлөр жаралып келет. Буга чейин Жалал Абад шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгы шаардык мэрия менен биргеликте 56 балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып берүүгө көмөктөштү. Тийиштүү тармактардын кызматкерлери тарабынан шаар аймагында үймө кыдыруу жүргүзүлгөн. Анын натыйжасында ар түрдүү себептер менен балдарына туулгандыгы тууралуу күбөлүк алуу көйгөйлөрү бар үй бүлөлөр аныкталган. Өткөрүлгөн иш-аракеттердин жыйынтыгында атайын соттун чечими менен көлүктөрдү алууга жетишилген. Жалал Абад шаардык мэриясынын атайын буйругунун негизинде үймө кыдыруулар жүргүзгөн шаар аймагындачы. Ошонун негизинде былтыркы жылы 49 баланы аныктаганбыз. Быйылкы жылы дагы аныктап, жалпысынан бир 80ге жакын баланын туулганы тууралуу күбөлүк жок болуп чыкканда, 2 жылдыкын кошконубуздачы. Анын алкагында өзүңүздөр жакшы билесиздер, өкмөт, Кыргыз Республикасынын өкмөтү 2019 жылдын 19 сентябрынан атайын буйрук чыгарган, ошо туулганы тууралуу күбөлүгү жок балдарга колдоо көрсөтүү максатындачы. Балдардын ата энеси өзү алып бере албаган туулганы тууралуу күбөлүктү биз алып бердик да. Бул деген ошо биздин өтүнүч каттарыбыздын негизинде төрөт бөлүмүнөн тактамаларды алдык. Биздин өтүнүч катыбыздын негизинде ошо жарандык абалды актыларды каттоо бөлүмүнөн ошо туулганы тууралуу күбөлүктү алдык. Азыркы мезгилде бир 17 балабыздын туулганы тууралуу күбөлүгү жок болуп турат, ошо шаарда жашаган балдарда.